Интернет сайттарына жарияланған маалыматтар менен тааныштырып, студияда Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналық камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев гранттык акчанын эсебинен кымбат жол тандабастарды кызматтык унаа катары сатып алганы ашкере болду. Парламенттин депутаты Аида Исмаилова медицина тармагында акча тартыш болуп жатканда бул жетекчилердин кылган иш аракетин аягына чейин териштирип, алардын жоопкерчилигин кароону өкмөт башчысынан талап кылаарын билдирди. Министр Космосбек Чолпонбаев жол тандабасты алуу маселеси ага чейин эле чечилгенин айтып, долбоор боюнча кийин андан баш тартуу мүмкүн эмес экенин айткан болчу. Бирок ага чейинки министр Талантбек Батыралиев аталган гранттык долбоордо жол тандабас алуу маселеси болбогонун айтып, азыркы министрдин айтканын жокко чыгарды. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев ар биринин наркы 5 миллион 600 миң сом турган же болбосо 82 миң долларга барабар эки жол тандабас сатып алышканы белгилүү болду. Бул тууралуу парламент депутаты Аида Исмаиловага маалымат келип түшкөн. Аталган жетекчилерге кызматтык унаа катары ыйгарылган бул жол тандабастары Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүгүү бирикмесинин гранттык каражатына алынган. Бул донор уюм Кыргызстандагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорун колдоо программасын каржылайт. Бул автоунаалар мамлекеттик сатып алуу жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык сатылып алынышы керек болчу. Бирок териштире келгенде мамлекеттик сатып алуулар порталында унааларды сатып алууга тендер жарыяланганы тууралуу маалыматтар жок болуп чыкты. Адистердин айтымында бул эки жетекчи кызматтык автоунаа катары өзүнө ыйгарган эки жол тандабасты сатып алууга 164 миң доллар чыгымдалган. Бул акчага аймактардагы ооруканалар үчүн тиешелүү жабдуулары менен заманбап үлгүдөгү 10 тез жардам унаасын сатып алууга мүмкүн эле. Анткени буга чейин саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясында республика боюнча 100дөн ашуун тез жардам унаасы керек экени белгиленген болчу. Өкмөттүн токтомуна ылайык мамлекеттик мекемелер үчүн кыймылдаткычынын күчү 4 кубтан ашпаган бензин керек деген кызматтык автоунааларды гана сатып алууга уруксат берилген. Ал эми жол тандабастардын кыймылдаткычынын күчү адатта 4 кубтан көп болоору белгилүү. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев чоң кызматка таар чөйрөнүн кызыкчылыгы менен жетип, айрым топтордун бизнесин коргоо үчүн келгени аяк сала баштады. Бир да жылыш байкалган жок. Тескерисинче саламаттык тармагын реформалоо деген шылтоо менен үй-бүлөлүк дарыгерлер тобун жоюп, врачтарды кыскартуу амалын жасаганга аракеттенүүдө. Анын кесепетинен ак халатчандардын арасын интрига аралап, чыр көбөйүп башаламандык өкүм сүрүүдө. Адилетсиз башкаруунун аягы митингге чейин жетти. Өкмөт башындагылар жакын арада тийиштүү чара көрбөсө, абал мындан оорлоп кетиши мүмкүн. Кысталак, Космосбек мырза УКМКнын СИЗОсунда жатканда сабак алган эмес экен. Космосбек мырза эмне үчүн ак халатчандарга каршы саясатты жүргүзүп, дарыгерлерге жакпаган реформаны жүргүзүп жатасыз? Эгер жасаган ишиңиз туура болсо, чоо жайын элге билдирип, ачыкка чыкпайсызбы? Эмне себептен дарыгерлердин маяналары министрлик убада кылгандай көбөйбөй жатат? Айлык төлөөдөгү упай системасы туура эмес киргизилип калган жокпу? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу каржылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы Гуламжан Анарбаевга сөгүш жарыяланды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда аталган буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Белгилей кетсек, Гуламжан Анарбаевке карата сөгүш эмне себептен улам жарыяланганы азырынча белгисиз. Бирок социалдык тармактарда Гуламжан Анарбаевдин колу коюлган өзгөчө маанилүү деп белгиленген банктарга тиешелүү кат чоң кызуу жараткан. Эске салсак, 17 декабрда каржылык чалгындоо кызматы банктардан алардагы уячалардын ээлери тууралуу маалымат беришин талап кылган. 23 декабрда болжол менен кечки саат 20:40 чамасында 102 телефон номуруна Бишкектин Бөкөнбаев менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адамдар жаш балага карата күч колдонуп унаага салып кеткендиги жөнүндө коңгуроо түшкөн. Бул тууралуу укук коргоо органдарынан кабарлашты. Болжол менен 2 сааттан кийин Свердлов районунун ички иштер бөлүмүнө 23 жаштагы Бишкектин жараны кайрылып, аны ошол күнү саат 19:30 чамасында Бөкөнбаев менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде 20-25 жаштардагы Аманбек аттуу жигит эки белгисиз досу менен күч колдонуп,
Subaru үлгісіндегі унага салып кеткенін билдирген. Андан ары алар жабырлануучуну Орто Сай айылы тарапка алып барып, уур токмокко алып акча талап кылышкан. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин натыйжасында Свердлов районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кылмышка шектүү деп 21 жаштагы жана 22 жаштагы 2 адамды кармашкан. Алардын баардыгы Бишкектин тургундары болгон. Аталган факты боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалган. Чогулган материалдардын негизинде ички иштер бөлүмү тергөө кызматы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүү 21 жаштагы Аманбек милициянын полковниги. Мурун Жалал-Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Акылбек Мамасеитовдун уулу болгон. Азыркы учурда ал ИИМдин кадрлар кызматынын кезегинде турат. Алдын ала маалыматтарга караганда Аманбек жолугушуунун уюштуруучусу болгон. Бизнестин битин сыгып жүрүп көнгөн көпөстөр мамлекеттик кызматка келсе эч качан жыргатпастыгын чейрек кылымдык тарых тастыктады. Анын бир далили катары өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиевди атасак болот. Самсы сатып байыган бул эргол жетекчиликке келгенден бери кызарган жердин баарына мурдун тыгып, капчыгын кампайтуу менен алек. Кыянбектин суктугунда чек жок экен. Бети жоктуктун бийик үлгүсүн көрсөтүп, тарыхый датаны өзгөрткөнгө чейин бараптары. Архивде 83 жыл деп турганына карабай, быйыл Ноокендин 90 жылдыгын өткөрдү. Муну Жалал-Абад облустук архивинин жетекчисинин орун басары Кан Какшап айтып, 1935 жылы түзүлгөнүн көзгө сая көрсөтүп берип жатса уккан жок. Бул боюнча 19 декабрь күнү өткөн президенттин маалымат жыйынында да ажоого суроо берилди. Күч түзүмдөрү муну иликтеп, мыйзам алкагында чара көрүшү керек. Эми суроого кезек берели. Кыянбек мырза, жалган дата менен той өткөрүүгө кантип дитиңиз барды? Ноокен районунун түзүлгөнүнө быйыл 83 жыл болуптур. Кандай максат менен 90 жылдыгын өткөрдүңүз? Элден жыйналган акчаны кымырыш үчүнбү? 90 жылдыктын урматына өткөрүлгөн марафондон түшкөн миллиондогон каражат кайда короду? Жогорку кеңештин депутаты, КСДП фракциясынын мүчөсү Музафар Исаков өз каалоосу менен депутаттык мандатынан баш тарта тургандыгын билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Эл өкүлүнүн арызы 24 декабрда келип түшкөнүн Азаттыкка БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Башкы прокуратура Жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаковго коррупция беренеси менен өткөн жылдын башында кылмыш ишин козгогон. Депутат Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүндө иштеп турган кезинде 2010-2015 жылдар аралыгында мыйзамсыз 315 токтом чыгарган. Аны менен айыл чарба багытындагы 15 гектарга чукул жерде жеке турак жай тургузууга берип жиберген деп айыпталууда. Текшерүү учурунда адамдар жер тилкелерин 1500-3000 долларга чейин сатып алганы билдиришкен. Ишти быйыл жайында Сузак райондук соту карай баштаган. Бишкек шаарынын мэри Азиз Турахматов Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесинен чыгарылды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда талапкерлердин тизмесинен чыгаруу боюнча Турахматов өзү арыз жазган. БШК бул арызды карап канааттандырды. Азиз Турахматов Бишкектин мэри болуп 8 августта шайланган. Анын талапкерлигин Бишкек шаардык кеңешиндеги КСДП фракциясы көрсөтүп, көпчүлүк колдогон. Кече 24 декабрда Жогорку кеңештен социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият, саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин отуруму 2 депутаттын катышуусу жана 3 ишеним кат менен башталды. Жарым саат өткөн соң жыйынга дагы 2 депутат келип катышты. Бул тууралуу Азаттыкка жыйынга барган журналисттер кабарлашты. Буга чейин Жогорку кеңештин 22 ноябрдагы түштөн кийинки отуруму кворумдун жоктугуна байланыштуу 40 мүнөткө кеч башталып, кечиккен депутаттар сынга кабылып, алардын ишке болгон мамилеси талкууга түшкөн. Эл өкүлдөрү жалпы жыйындарга, комитеттердин отурумдарына катышпай, анын айынан кворум болбой калган учурлар маал-маалы менен болуп турат. Сиздер интернет сайттарына жарыяланган маалыматтарга күбө болдуңуздар. Эске салсам, кеткен материалдар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Студияда Шеркул Турганбаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.